ошол видеодо мен аялдарды сындаган эмесмин да. Бул аял мындай кылса болмок, тигиндей болсо. Элим барып ойлоп калдым мен именно ошол блогерге асылгам депчи. Мен ал блогерге башында эле айткам, эч кандай келечекте балам кандай болот, кандай тарбиясы болот. Чок ажыбыздын сөзү бар го, амал менен, намаз менен даражага жетпеген сен ошол адеп, ахлак менен, жакшы тарбия менен бийик даражага жетесиң дегенчи. Балам тиги наркомандар менен жүрүп кеткен жокпу, балам тиги бандиттер менен жүрүп кеткен жокпу, же тиги удамандар менен тиги оюн зоок ойногон жанакы зависимый балдар менен ойноп кеткен жокпу, ошол жака тартып кетпешсе болду, тамеки чектирип салышса болбоду депчи. Биздин Жусуп Абдрахманов атабыз 21 жашында өлкөнү башкарып турган. Демек, биздин деле Азаматтай уулдарыбыз өзүнүн ой пикирин айтып, булар деле эл көрүп, жер көрүп жүрөт. Бири-бирибизди угуп, кулак салып койсок, жаман сөз айтпагандан кийин бул жакшы нерсе деп ойлойм да. Мен кыймыл менден үлгү алгыла, мен мондай үйрөтөм, меники туура деп эч качан айтпайм да. Эгер Аллах Таала кааласа, даражаңды көтөрсө, дүйнө жүзүндө элдин баары чогулуп дагы, дүйнө жүзүнүн баары сага против чыкса дагы эч нерсе кыла албайт депчи. Аллах Таала сени даражаңды түшүрүп, сени опускать этсе, сен дүйнө жүзүн боюнга көкөлөсө дагы сени көтөрө албайт депчи. Шүгүр биякта жумуш толуп турат. Жумуш жок деген жок да азыр. Кадровый голод дегенчи азыр дүйнө жүзүнө чогулуп атат го дейм. Кыргызстанга келсең деле кааласаң швея, кааласаң ресторанный бизнес, кааласаң тиги стройка, каалаган жумуш. Бирөөнүн идишин жууп, полун жууп деле иштей берет дагы, унчукпай элечи. Анан бул жерге келип мындай кассага тур же повар болуп иштеп, примерно ошол эле суммага десең, бул жерде иштегиси келбейт. Сиз ага күбөсүз, однозначно. Анын себеби эмнеде? Булар акчаны тим эле күрөшкөн турбайбы депчи. Налогду эч ким эсептебейт, себестоимость продукты эле эсептейт. Жумуш акысын эч ким эсептебейт, коммунальный услуганы эч ким эсептебейт, аренданы эч ким эсептебейт, амортизация оборудования, амортизация мебелини эч ким эсептебейт. Көп нерселер бар. Эки бизнесмен бири бири кандай жашоо кандай болот экен? Главное бир жумушта иштеш керек. Салам алейкум, урматтуу биздин көрүүчүлөр жана катталуучулар. Бүгүн бизде конокто Мубарак чайканаларынын негиздөөчүсү жана Pandora Flowers'ын дагы негиздөөчүсү, акыркы учурларда жанагы интернет тармагында аябай көпчүлүгүбүздүн баягы көйгөйүбүздү көтөрүп, лидер общественного мнения деп коет го, ошентип жүргөн жигитибиз Азамат Аматов. Ассаламу алейкум, кош келиңиз. Алейкум ассалам. Чоң рахмат чакырганыңарга. Биринчи ошо мүмкүнчүлүк менен колдоно кетип, бир-эки кыстырмай сразу кошо кетейин. Албетте. 4-5 күн мурун, жок, бир жума мурун брекет койдурдум. Ошол кээде сөздөр туура эмес чыгып, баягы анча-мынча сөздөр кыйналып чыккан болушу мүмкүн. Ошого туура кабыл алышыңарды суранам да. Көп сындабайбыз, туугандар дегендей. Ооба, баягы видео тартсаң эле азыр кээде оозуңа эмне бир нерсе салып алдыңбы, арка беркен. Насыбай чыгып атасың. Насыбай салып алдыңбы, түкүрүп койсоң болуп, алып койсоң болуп дегендер да чыгып атат, бирок брекет эти. Андан тышкарыда биз Азаматты чакырып, биз бүгүн сен деп дагы сүйлөшөбүз, дагы бир кыстырма. Себеби энди биз достугубуз бар. Анан айтып кетчү нерсе, Азамат бизден жок дей албай, даваттан келип эле бизге конокко келди. Даватка кандай барып келдиңиз, эмнеге барып атасыз даватка деген суроолор болот да азыр. Сиз даватчысызбы деп. Жакшы барып келдик, буюрса 3 күнгө барып келдик, кеңеш айылына барып келдик. Эми дават мен деле мурун көп көңүл буруп аттым, бирок адамдар азыр баягы ошол эле биздин мазхабтын ичинде дагы адамдар жамаат болуп бөлүнүп турбайбы? Даватка баргандар, анан даватка барбагандар. Биз эми мен мындай жамааттамын, тигиндей жамааттамын деп бөлмөйм да. Баарын эле бир тууган мусулман деле көрөм да. Алар менен да, тигилер менен дагы мамилем жакшы. Өзүм мындай мен ярый даватчымын деп айта алам. Эми эң негизгиси баягы дават деген өзүбүздүн жүргөн турганыбыз менен эң жакшы пример ушул да. Үлгү болуп, баягы өзүбүздүн алып жүргөнүбүз менен адеп ахлагы менен көрсөтүшүбүз керек да. Дават деген негизи 3 күндүк дават менен мен 3 жыл мурун как раз барып, ошондон 5 мал намазы Кудай буйрса тургузуп кеткенбиз да. Эми көп эле адамды адам кылып атпайбы дават? Даваттан адам кылып кетип атпайбы? Биз деле ошолордун арасынанбыз да. Анан бул дават деген ар бир даватка чыкканда жаңы нерсе үйрөнөт эмессиңби? Сиз бул даватта жаңы эмнени алдыңыз өзүңүз үчүн? Бул даватта жаңы эч нерсе албасам дагы, бирок ыйманымды
ыймандын үстүнө иштеп келгенге аракет кылдым да, бекемдеп. бекемдеп барып баягы неме деп коет го, текеберчиликти бой көтөргөндү кызмат кылсаң, өзгөчө даватта барып баягы ажатканаларды жуусаң, тазаласаң, ошондон ылдый түшөт, сынат дейт го. Мен ушул даватка барып атайын мындай цель коюп, ошол кызмат максимально кылышым керек, ошону баягы сындырганга аракет кылышым керек деп ошого целенаправленно ошого баргам да. Анан эми баягы алты сыпатты кайталап, өзүбүздүн баягы ыйманыбыздын үстүнөн иштегенге аракет кылдым да. Анан дават бат баттан чыгып турасызбы? Канча жолу чыгасыз бир айда же кандай? Дават, чын айтсам, бат баттан чыкканга, к сожалению, мүмкүнчүлүк жок. Бир жылда бир эки жолу чыгып турабыз. Анан негизинен баягы үстүдө айтып кеткендей, резонансный история, платье раздора деп атышат, бөлөк деп атышат. Ошол нерсеге келип сиз ой пикир билдиргениңизге, лидер общественного мнения болгонуңузга динге углубленно киргениңиздин жыйынтыгыбы же кандай? Ошол ушул теманы негизи козгоп эле коеюн дегем да, баягы эски жаранын үстүнө кайра тиги аны ачып туз сейлеп. Бирок ойлоп көрсөм, азыр дагы эле кээ бир адамдар ошол жолугуп сүйлөшүп каласың, кайра сурап калышат. Кээ бир адамдар ошол маанисин жакшы түшүнбөй атат да. Баягы азыр дагы бир жолу эми баягы бир баса белгилеп айтып кетейин. Ошол видеодо мен аялдарды сындаган эмесмин да. Бул аял мындай болсо, тигиндей болсо. Элим барып ойлоп калдым, мен именно ошол блогерге асылгам депчи. Мен ал блогерге башында эле айткам, эч кандай претензиям жок. Видеону жакшылап отуруп разбор кылса, у меня к этому блогеру нету никаких претензий деп айткам да. Экинчи жолу болсо, мен ал жерде динди аралаштырган эмесмин. Биздин ислам динибизде моундай кылса болот, моундай кылса болбойт деп эч бир кошкон эмесмин. Бир дагы сөз. Үчүнчүсү болсо, кандай кийиништи дагы үйрөткөн эмесмин. Моундай кийиниш керек, анан кыз деген жамыш керек, мындай кылыш керек, более приличный кийиниш керек деп тоже вообще ал теманы көтөргөн эмесмин да. Мен в целом ошол нерсени баягы элдер колдоду да. Ошо колдогон элдерге обращением болчу да. Ал колдогон элдердин арасында аялдар дагы болду, эркектер да болду. Просто эмнегедир ошол аялдар өздөрүнө көбүрөөк кабыл алып, эмнеге бул бизге үйрөтүп атат, кандай жашашты, эмнеге бизге кандай кийиништи үйрөтүп атат деп мындай маалыматты мындай бир прогон кылып туруп эле автоматически у них мындай агрессия бир пайда болду да. А мен негизи ал эркектерге деле кайрылгам. Азыр эркектер деле ооба мен колдойм, ушундай кийинген молодец экен деп айтса, мен ал эркектерге деле кошо кайрылдым. Аны алың жеткен ушул кызбы дейт. Ал кызга вообще мен немем жок. Кандай десем, претензиям да жок, неме кылбайм. Просто эртең баягы нормага айланып кетпесин деген эле ой болчу да. Андан кийин ошол жерден кичине беттен ашып неме болду. Анан на самом деле коомчулукта экиге бөлүнүп кетти да. Андан чыгып эле сиз дебатка дагы макулдук берип барып, дебатта катышып келдиңиз. Негизи эле ошол жерге барганыңыз туура болдубу же кандай? Азыр уже ал болуп өттү да. Кандай деп ойлойсуз? Мен барганым туура болду го деп ойлойм. Себептен өзүмдүн ой пикиримди, өзүмдүн позициямды дагы бекемдеп, элдерге кээ бир адамдар түшүнбөй калса дагы бир түшүндүргөнгө аракет кылып, өзүмдүн позициямды түшүндүргөнгө аракет кылдым. Бирок ошондо деле кайра эле баягы кээ бир адамдар мындай просто түшүнгүсү келбейт экен да. Очевидный нерсени түшүндүрүп атсаң да, балким ичинен түпкүрүнөн балким түшүнөт бирок түшүнгүсү келбеген адамдарга кабыл алгысы келбегендерге бесполезно экен да. Улам улам айтышчы. Негизи эле сиз эми мисалы үчүн блогерствону да алып кетесиз да, блогду да алып кетип атасыз Инстаграмдачы, аудиторияңыз чоң. Анан ушундай темаларды козгоордун алдында ойлоносуз да, кандай ой менен ошону мисалы үчүн чыгардыңыз эми мындай көп айтып атпайбы, хайп кылгың келип атабы депчи. Сизде эми ниетке келсек. Баягы ойлойсуз деп атпайсыңбы? Мурун балким бир эки эле ойлончумун, азыр 1000 жолу ойлонуп калдым го дейм видео чыгарар арнасындачы. Ушул жерде элдер кандай контексттен бир ойду сууруп алып туруп, анан бурмалап туруп чыгара бериши мүмкүн деп баягы рисктердин баарын ойлонуп, кандай элдер кабыл алышы мүмкүн, мындайбы, тигиндейби баягы көрүүчү катары дагы өзүмдү ордума коюп туруп, анан бүт жагынан караганга аракет кылып, бир эки адамдар менен да кеңешип, анан чыгарганга аракет кылып калдым да. Демек бул сабак.
бул эми бизге да чоң сабак болду. Любой нерседен сабак алып, бир кандайдыр бир польза, өзүбүзгө польза дагы алышыбыз керек да. Анан бизге да сабак болду, ачык айтканда. Азыр, значит, могу темаларга чыкпай эле коюш керек экен. Бул темалардан мындай үстүртөдөн болсо дагы үстүртөдөн эле акырын сүйлөп коюш керек экен. Же вообще желательно сүйлөбөй эле коюш керек экен. Же бул жака кетиш керек экен, тиги жака кетиш керек экен деп баягы кичине анализ кылабыз да любой эле нерседен. Анан ниет тууралууга келсек, эми адамга эң кыйын ошол ниетти дайыма жаңылап туруш керек экен да, ниетти оңдоп, түздөп. Баарыбыз эле адам кемчиликтүүбүз, баарыбыз эле мындай идеальный эмеспиз да. Идеалдуу бир гана биздин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болгон экен. По-моему, сахабалар дагы айтчу экен: "Я Расулулла, мен биз ошол баягы согушта согушуп, душмандар менен согушкандан тажаган жокпуз, андан чарчаган жокпуз. Өзүбүздүн ниетибизди жаңылап, өзүбүздүн ниетибизди оңдоодон уже эң кыйыны ошол бизге болуп атат" депчи. Анан ниет эми, конечно, любой эле контент чыгарар да. Публикация болобу, сторис болобу, эң негизгиси баягы ушул пост кандай пайда алып келет, коомчулукка кандай пайда алып келет деген суроону койгонго аракет кылам да. Эң төмөнү мага кандай пайда алып келет. Бирок Жөн эле мындай бессмысленный болбойт да. Пост ради поста или сторисы тоже жөн эле чыгара берсек, анда ар кайсы нерсенин баарын чыгара бермекпиз. Бирок ошо коомчулукка бир кандайдыр бир кичинекей бир пайда алып келип калсын, кичинекей бир мотивация берип калсын, бир ой пикир, элдер мындай бир ойлонушсун деген кичинекей немелер болуп турат да эми. Ниетте ошондой эми, бирок адам кемчиликтүү болгондон кийин кээде балким өзгөрүп кететтир. Бирок дайыма ошол үстүнөн иштегенге аракет кылып атабыз. анан эми сиз баягы чөйрөдүп атпайсызбы? Көп нерсе чөйрөдөн таандык да чөйрөгөчү. Мисалы үчүн чөйрө кандай болсо ошого карап кете беребиз да, сиз деле ошол ниетте чыгардыңыз да. Мен ошондой кабыл алдым. Чөйрөнү жакшы курайлы, мындай балдарыбызга, бала чакабызга, келечеги муунубуз жакшы чөйрөдө өссүн деген ниеттечи. Мен ошондой кабыл алдым. Анан чөйрө демекчи, сиз деле көп жылдан бери бизнесте жүрөбүз, көптөгөн тренингтерге катышып жүрөбүз, эл арасында жүрөбүз. Анан кийин мына дин тууралуу да түшүнүгүңүз бар адам катары сурап кетейин. Ошол аялдарыбыздын ошондой болгонуна эмне себеп болуп атат? Бул балким бир адам айткандай криптушидир, бир айтылбаган кандайдыр бир комплекстери бар ошол аялдардын. Эмнеге андай болуп атат деп ойлойсуз? Жанакы бул сөздү айтыштан да корккон. Мен ойлоп аткан ошол бул сөздү айтсам таарынбасын эми, бирок феминисттер боюнча сөз болуп атат да, Ооба. түшүнгөнүм боюнча. Азыр негизи ошол коомчулук жөнүндө бир ооз баягы баштан айта кетейинби? Биз заводко ошо кеңеш айылына чыктык. Кеңеш айылында ар кандай ар түрдүү улуттар жашайт экен. Анан мечитте жүргөндө бир улуттун, ал улутты айтпай эле коеюн, бир улуттун балдары келип жүрдү. Кичине кичинекей эле балдар экен, эми кичинекей балдарга эмне дейсиң, эч нерсе дебейсиң, баягы эркелетип эле кандайсың, жакшыбы, аты жөнүн сурап, тамак берип, баягы эркелеткенге аракет кыласың, баягы балдар менен болгон дагы мамилени түзүпчү. Андан кийин дуңган бир туугандарыбыздын балдары келди да. Бул улут менен ошол дуңган балдарын бир эле убакта көрүп атабыз да. Экөөнүн ортосу контраст. Асман менен жердей. Эмнеси асман менен жердей? Тарбиясы. Беркилер ассаламу алейкум келип учурашып, акырын мындай бир нерсени тиерди сурап, уруксатты, мындай кылсак болобу, тигиндей кылсак болобу, силердин тынчыңарды албайбызбы деп дуңгандардын балдары ушундай келсе, берки улуттун балдары вообще контраст эми, противоположность. Келип туруп ызы чыгып чачып кетишет, өздөрү да капкара бокочо болуп неме да. Анан ошол жерден мен өзүмө дагы бир жолу неме кылдым да. Азыркы биздин жашообузда дагы бир чоң мындай тема бул тарбия. Бул баягы биз башында көп балким баягы жаштыктын себебинен балким биз көңүл бурчу эмеспиз, бирок азыр өзүбүз бала болгондон кийин ойлонуп калат экенсиң. Кийин келечекте балам кандай болот, кандай тарбиясы болот. Чок ажыбыздын сөзү бар го. Амал менен, намаз менен даражага жетпеген сен ошол адеп ахлак менен, жакшы тарбия менен бийик даражага жетесиң дегенчи. То есть бул насколько ценно, насколько это важно экенин түшүнүп калдым да.
Потому что сен бул жерде эки жактан одновременно менен көргөндө көзүңө сразу контраст да. Анан негизи эле бул не только кичинекей балдардын арасына, чоң кишилердин арасына деле, мына биз курактуу деле элементарно биз улууга урмат, күчү, ызат деген нерсени деле көп билбей калдык. Өзүбүздүн дос балдарды, өзүбүздүн тегерек эмне деп коет эле, өзүбүздүн кругубузда деле, чөйрөбүздө деле кээде мындай өзүңө жакпаган иштерди өзүң кылып каласың кээде унутуп, башка бирөөнүн көргөнүн кылып каласың. Элементарно азыр тамак келсе делечи, уларды күтпөй эле биринчи кашыктарды салып эле тамак жеп калдык, мисалы үчүнчү. Улуулардын тамак ооз тийишин күтпөй, алардан биринчи барып столго отура алабыз, мисалы үчүнчү. Бул нерсе биз эми мен Таятам колунда өскөм да, Таятамды тааныйм. Таятам отурмайынча биз отурчу эмеспиз. Таятам келип ооз тиймейинче биз тамак ооз тийчү эмеспиз. Ушундай тарбия көргөнбүз да. Бирок кээде эми ал деле эстен чыгып кетет, неме болуп кетет. Бирок ушундай мелочтардан болот экен да маданият. Ушул мелочтардан ошо адамдын кандай экени көрүнөт экен да, тарбиясы билинет экен да. Адам канчалык сылык, канчалык мындай адеп ахлактуу болсо, адамдын жүзү мындай нурлуу болуп, жүзүнөн нур чачырап, мындай жаркын адам болот экен, көрүнөт экен да. Только восхищение это вызывает да. Азыр биз кичине наглыйбыз. Кичине анча мынча улууларды сөгүп деле салабыз. Жол талаш мушташып кетип атышат. Мисалы үчүнчү, ушунун баары негизи мындай алып келгенде, мунун баары проблема эмне? Тарбияда. Анан тарбия десе эле только балдарыбызды тарбия эмес, эң биринчи өзүбүздөн башташыбыз керек да. Өзүбүз мен деле баягы укмуш өзүмдү маданияттуумун деп эсептейм, бирок хотя бы аракет кылып атам да. Жана Симпсондорду жабып атканда суроо берген экен го, эме депчи. Эмнеге жабылып атат, мисалы үчүн көпчүлүк балдар сизди ээрчип кетип атат, сиздей болушун каалабай атат ата энелер десе, жөн эле жооп берген экен да Барт Симпсон. Силердин балдарыңар мени ээрчибеш үчүн өзүңөр Барт Симпсон болбогула депчи. Демек, өзүбүздү тарбиялашта экен. Ооба. Эң негизги эми бул маселени баарыбыз эле түшүнүп атат, көпчүлүк эле түшүнүп атат, сиз да айтып кетип атасыз. Буну эми астадан кантип оңдосок, эмне кылсак, мисалы үчүн сиз бизнесмен катары кандай көрүп атасыз, кандай чараларды көрөйүн деп ниеттенип атасыз, балким кандайдыр бир мектеп, медресе дегендей. Баягы дагы бир неме кошо кетейин. Ошол иш болгондочу, жаңжал ызы чуу чыкканда адамдар экиге бөлүнүп кетти да. Ошол эле блогерлер дагы экиге бөлүнүп кетти. Миллионный подписчиктери бар, чоң аудиториясы бар блогерлер дагы баштады да. Сен коомчулукту тың эле кой, сен коомчулукка кам көрбөй эле кой. Сен өзүңдөн башта, өзүңдүн балдарыңа туура тарбия берсең, эч бир кандай коомчулук ага таасир кылбайт депчи. Анан ошол мени аябай өкүндүрдү да. Анан эми любой адам түшүнөт да, коомчулук абдан чоң роль ойнойт. Албетте. Биз ачык айтканда ата энеси бар балдар бар, ата энеси жок жетим балдар бар, жартылай жетим балдар бар. Ата энеси бар болсо дагы чет өлкөдө иштеген ата энелер бар. Ушул жерде иштеп деле биз деле мисалы үчүн эркектер көбүнчө жумуш, үй бүлө багайын деп баягы биз эми как добытчик катары көбүнчө көчөдө жүрөбүз. Кечинде үй бүлөгө толук убакытта эге деле болбой калабыз. Азыр апаларыбыз деле жумушта неме болуп калат, балдар садикте. Кээде ушундой балдарыбызга дагы неме толук тарбия бере албай атпайбызбы? Бирок ошол эле учурда толук тарбия берген күндө эле балдар основной убакытты каякта өткөрөт? Коомчулукта. Коомчулук менен, мектепте, классташтар менен, группалаштар менен, окуу жайда. Анан эмнеге андай биз ушуну суроо бергим келди да аябайчы. Анда эмнеге биз мен туура жакшы тарбия берип атам, калганын жүрсө жүрө берсин, это өзүнүн выборы деп, мисалы үчүн ар кандай жамаат менен мындай неме кылып берсин. Эмнеге анда ойлонобуз да. Балам тиги наркомандар менен жүрүп кеткен жокпу? Балам тиги бандиттер менен жүрүп кеткен жокпу? Же тиги лудомандар менен, тиги оюн зоок ойногон жанакы зависимый балдар менен ойноп кеткен жокпу? Ошол жака тартып кетпешсе болду, тамеки чектирип салышса болбоду депчи. Бул деген чоң бир роль ойнойт да коомчулук. Не только балдарга, чоң кишилерге деле, биздин окруженияга деле ойнот атпайбы? Биз деле мисалы үчүн көрүп атабыз азыр өзүңүз айткандай, чоң кишилер эле жаш баланын кылыгын кылып,
койгон учурлар бар. Демек коомчулуктан көп нерсе Албетте. Даже айтат го, хочешь стать миллионером, неме, чөйрөңү өзгөрт. познакомься с миллионерами, и ты станешь следующим депчи. Бекеринен айтылбайт да. А окружениең кандай болсо өзүң ошондой болсуң да. А окружениең бездельниктер болсо сен деле навряд ли ты будешь лучше них. Мен да ошо көрүүчүлөргө айтып кетейин дейм. Мисалы үчүн көпчүлүгү жазып калышы мүмкүн, жаш эле туруп акыл үйрөтүп атасың ал бул деп. Биздин Жусуп Абдрахманов атабыз 21 жашында өлкөнү башкарып турган. Демек, биздин деле Азаматтай уулдарыбыз өзүнүн ой пикирин айтып, булар деле эл көрүп, жер көрүп жүрөт. Бири бирибизди угуп, кулак салып койсок, жаман сөз айтпагандан кийин бул жакшы нерсе деп ойлойм да. Ооба, негизи мен кыймыл менден үлгү алгыла, мен моундай үйрөтөм, меники туура деп эч качан айтпайм да. Бирок кээде бизден 10 жаш кичүү балдар бизге караганда даанышман, акылдуураак болуп калышы мүмкүн да. Ооба. Бизден умныйраак, бизге караганда прогрессивдүүрөөк, технологичныйраак мындай балдар чыгат да. Эми 20 жаштагы укмуш айтишниктер чыгып атпайбы? Бизге караганда акча көп таап, бизге караганда ушул жашоодо көбүрөөк жетишкен, мисалы үчүнчү, ата энесине үй алып берип, ата энесин эки жакка чыгарып, үй бүлөлүү болуп, балалуу болуп, 18-20 жашта балдар көрүп атабыз да. Эмнеге ал өзүнүн жашоодогу тажрыйбасындагы жакшы нерсени айтса, биз эмнеге аны укканга уксак имеется в виду, эми ал уже угуш ал адамдын өзүнүн право выбора деп коет го, өзүнүн тандоосу да. Мен деле баягы өзүмдүн жашоомдогу болуп өткөн тажрыйбада келген нерселерди эле айтып атам. Бул жеке менин оюм. Мен бул өзүмдүн оюмду эч кимге навязывать эте албайм. Бирок тандаш, ээлеп тандаш, биз ар бир адамдын өзүнүн акылы бар, өзүнүн ою бар, ой пикири бар, анан тандоосу бар да. Кааласа өзүнө туура келет атабы, жагат атабы, кошулса болот. Жакпай атабы, кошулбай эле койсо болот. Анан баягы азыр адамдар неме болуп калбадыбы? Экөөбүздүн ой пикирибиз келишпесе эле болду, экөөбүз душманбыз да. Экөөбүз мусулман бир тууганбыз, бирок бир эле жерден ойлор саргандай болуп калышы мүмкүн. Бирок это не значит то, что мы должны жүз карашпай, урушуп, бирибиздин абийирибизди төгүп бир эле акылдашып отурган да. өзүбүздүн эле залкар алым кишибиз менен сүйлөшүп калган жерим бар эле. Ал киши айтат да, сенин баягы чөйрө мындай коомчулукта өзүнүн жеке иши да ал кийингенде деп атпайбы? Мисалы ал киши жакшысына түшүндүрүп берди да. Сенин жеке ишиң сенин жеке үйүңдө депчи. Ал жерде билгениңди кыл, билгениңди кийин, эмне кылсаң да кыл. Бирок коомчулукка чыкканда коомчулуктун көпчүлүк пайызынын кызыкчылыгын ойла дейт да. Бүгүнкү күндө биздин көпчүлүгүбүз бул мусулман, кыргыздын каада салтын мындай кабыл алып, ошо менен жашайм деген элдер да. Демек көпчүлүктүн кызыкчылыгы бул басымдуу. Ошон эми баягы хейттен кийин көбү жазып кетпедиби? Ошо сиз айткандай бөлөк тарапты тандап алган блогерлер, көп аудиториясы барларчы. Мубаракты бойкот кылабыз деп. Бойкот кылгандан мындай таасир болдубу? Цифра жагынан. Неме бар го, хадис бар го. Эгер Аллах Таала кааласа, даражаңды көтөрсө, дүйнө жүзүндө элдин баары чогулуп дагы, дүйнө жүзүнүн баары сага против чыкса дагы эч нерсе кыла албайт депчи. Аллах Таала сени даражаңды түшүрүп, сени опускать этсе, сен дүйнө жүзүн боюнга көкөлөтсө дагы сени көтөрө албайт депчи. Ошондой эле Аллах Тааланын каалоосу менен эч кандай бизге эч нерсе болгон жок. Эгер Аллах Таала кааласа, ушундай буйрук болсо, анда ушундай болмок да. Биз андан кийин да барып көрдүк да, менин баамда кайра посетителер көбөйгөндөй сезилди да мен үчүн. Чын айтканда биздин эми аудиториябыз меникине окшош традиционный мнение деп коеюнчу. Баягы менин өзүмдүн традиционный ой пикирим бар да, ошону озвучить эттим. Ошолорго кошулгандар да. Баягы основной биздин целевая аудитория келип жүргөн мусулман. Сиздин кайрылууңуз деле ошолорго. Биздин аудиторияны наоборот усиливать этти. Өзүбүздүн позициябызды бекемдеп, наоборот бир бөлүгү бойкот деп жүрсө, экинчи бөлүгү наоборот колдойлук, барайлык, каякта бойкот туура нерсени айтып атат деди да. Бирок ошол бойкот дегендердичи анализ кылып чыктым да, бир сыйра карап. Мурун деле келбей беле? Бул мурун деле келчү эмес. Азыр элдер келбей туруп эле мен келгем, анан мындай тигине деп. Мен бир мындай далил айтып берейинби? Даже тиги цветочныйга жазып, жанагы 2GISке жазып, комментарий жазсаңар да болду, албайбыз гүл депчи. Мы были вашими постоянными клиентами, цветы больше никогда не будем брать тигине. Бизде өзүбүздүн база данныйыбыз бар, CRM бар. Пробили. Жок кандай клиент, өмүрү алган эмес.
эми бул нерсе менен бул жазган менен бизге зыян алып келип атабы же өзүнө зыян алып келип атабы? Биздин эч бир нервибиз корбойт. Буйруган көрөбүз, буйрубаса значит биздики эмес деп коебуз да. А бирок адам өзүнө өзү ошентип бирөөгө каралап бирөөнү жаман жазып мындай неме кылып ал өзүнө өзүнө эле зыян алып келип атат да. Ооба. Анан эми биз акырындан бул хейт хайп темасынан өтүп, сиздин бизнес чөйрөңүзгө келсек, себеп дегенде биздин максат көпчүлүк жаштарга сизди үлгү катары тутуп, сиздин кеп кеңештериңизди уксак. Эми Мубарак тууралуу жана көп бизнестериңиз тууралуу көп жерде айтып бергенсиз, аны интернеттен издесеңиздер табасыздар. Эми сиз чоңоюп атасыз, чоң бизнесмендердин арасына кирип атасыз, аны сиз ачык эле айтып берип атасыз, кеңештериңизди берип атасыз. Эң чоң кеңеш жаш биздин поколение баягы кул болуп, бөлөк бирөөнүн колунда иштеп, мигрант болуп кетпей, Кыргызстанда деле бизнес ачып иштесе болобу? Албетте болот. Ошол тууралуу да бир тема көтөргөм тоже. Анда дагы кичине хейт словили да, мындайча айтканда. Мен как раз Россияда беспределдер болбодубу? Ооба. Азыр деле болуп келатса керек. Күчөп кетти. Күчөп атабы, биздин жарандарыбызды мындай кордоп атат да, мындайча айткандачы. Эми кичине туура эмес мамиле болуп атат да. Мен өзүм Москвага баргам, Москвада реально өзүң кабыл болгом ушундай нерселергечи. Эми андай физический насилияга эмес, бирок мындай сөз менен моральный ушул насилияга мен кабыл болгом да. Чынын айтканда азыр деле айтам, зачем кор болуп бияка кел, ошол ырыскыңды табасың, себептерин жарат. Кел, Москвада канча деген адамдар иштеп, канча жыл иштеп келип, бияка азыр бизде иштеп жүрүп айтып атат, Азамат жакшыраак эле биякта деле иштесе болот турбайбы? Россияда таппаган бактылуулугумду ушул жерден таап атам депчи. Кыргызстанда өзүмдүн мекенимде таап атам деп. Ушул жерден үйлөндүм, ушул жерден бала чакалуу болуп атам. Ушул жерден адал ырыскы таап атам. Кенен жүрүп атам. Жүрөгүм тынч. Ой, санаа жок, кыжаалат жок. Өзүмдү бактылуу сезип атам. Балким цифра менен алып келгенде акчаны азыраак таап атам, бирок ошол эле акча менен Кудайга шүгүр качество жизни у меня не ухудшилось, чем в Москве дегендер деле бар. Наоборот, улучшилось деп. Даже улучшилось. Баягы просто адамдардын кандай өзүнүн приоритеттерин коет, өзүнө кандай талап коет да. Келсе деле жакшы, Кудайга шүгүр, биякта жумуш толтура, жумуш жок деген жок да азыр. Кадровый голод дегенчи азыр дүйнө жүзүнчө болуп атат го дейм. Кыргызстанга келсең деле кааласаң швея, кааласаң ресторанный бизнес, кааласаң тиги стройка, каалаган жумуш. Мен кызыктуу нерсеге мындай күбө болуп атам да азыр Кыргызстанда. Мен дагы көп жыл Россияда мигрант болуп жүргөм да. Анан биздин эле ошол уул кыздарыбыз Россияда 1000 сомбу, 2000 сомбу, азыр эми 3000 болсун, бирөөнүн идишин жууп, полун жууп деле иштей берет дагы, унчукпай элечи. Анан бул жерге келип мындай кассага тур же повар болуп иштеп, примерно ошол эле суммага десең, бул жерде иштегиси келбейт. Сиз ага күбөсүз, однозначно. Анын себеби эмнеде? Куру намыс деген бар да Кыргызстанда. Биз бир нерсе болсо эле мында намыстанып, арданып, мен бирөөгө иштейм, мен андай тигиндей деп. Москвада жүрүп жакшыраак эле иштеп эле жүрбөдүң белең. Орустарга иштеп жүрбөдүң белең. Орустарга караганда Кыргызстан өзүңүн мекендештериңе, өзүңүн туугандарыңа, бир туугандарыңа кызмат кылган жакшыраак да. Мисалы үчүн. Өзүңдүн мамлекетиңе пайда алып келген жакшыраак да. Ошол мына Москвада мен айтпайм Москва жаман деп, Москванын өзүн, Россияны жамандай элем, бирок ошол жердеги болгон мамиле, мисалы үчүн бул факт да. Бирок ошол жердеги жакшы жерлер бар, мисалы үчүн ал жерде профессионализм прокачивать этип келесиң, тажрыйбаңды өстүрүп келесиң, баягы көп жакшы жактары бар да жумуштун. Ошол нерсени үйрөнүп кел дагы бияка алып кел, нидер этет. Сен ошол жердеги Москва дегенчи азырчы, чын айтканда көп Европадан, Америкадан ашып кеткен. Бизде көбүнчө кыргыздар ошол жерде ресторанный сферада иштешет. Же бармен, официант, повар болупчу, же управляющий болуп. Сервис боюнча, кухня боюнча, бүт эле ресторанный тармак боюнча Америкадан да, Европадан да ашып кеткен Москва. Баасы боюнча дагы дебейсизби? Баасы боюнча дагы бүт жагынан. Эми ошол жерден сен тажрыйба алып кел. Сен уже жылдап, 10 жылдап иштеңдер бар. 1 жыл, 2 жыл иштегенде деле сен уже мындай быстро схватывающий адам болсоң, сен уже көп нерсени үйрөнүп келесиң. Алып келип туруп ушул нерсени бияка келип көрсөт, ушул нерсени бул жерге таркат, үйрөт, киргиз системага. Интегрировать эт ошол системаларды. Көп немелер страдают, система жок, ресторанный бизнестер.
ошондон жакшы акча жаза төлөп атпайбызбы биз акчаларды. Россиядан келет, Казакстандан келет, өзүбүздүн Кыргызстандан илеген акчаларды төлөйбүз консультацияга. Азыр сизде однозначно бир бар маселени айтайын ресторанный бизнесте. Поварлар менен маселе кандай жана кантип чечип атасыз аны? Поварлар менен то, что тамактар ар кандай чыгып Текучка, баштаган, текучка. Эми текучка официанттарда деле бар, поварларда деле бар. Общепитте өзү эле Негизи текучка полный өтүчү. эле текучка да. Бул өзгөчө жайында да. Жайында, потому что көлдүн сезон башталат, баары көлгө кетет да. Анан көлдө кичине заработок бийигирээк ставканы коюп беришет. Анан нужно с ними конкурировать. Анан бардык эле нерсени мен жакшы бир нерсени түшүнүп атам да азырчы. Акча менен ойлой, никогда не думай, что ты больше всех можешь платить. И ошо баары менде иштейт депчи. По-любому бир күндө сен бир ставканы койдуңбу, рынокто 2,5 сом болсо сен 3 сом койдуңбу, рано или поздно бирөө сен рынок өз ошого келет, же болбосо башка бирөөлөр дагы табылат, андан көбүрөөк берет. Ошол акча үчүн келген адамдар сени бир күнү таштап кетет. Ошон үчүн бардык нерсени акчага байлабай, нематериальная мотивация деген бар. Эки адамдардын мамилесин бекемдеп, мотивация берип, мындай Идея. идея үчүн, миссия үчүн мындай коммуникацияларды түзүп, мындай адамдар менен бир чоң бир сообщество түзүп, адамдар ошол наоборот адамдар сага келип иштегиси келгендер болуш керек да. Мен Мубаракта иштегим келет, себеп дегенде ушул адал чайкана, ушул биздин мамлекетибизге жакшы кызмат кылып келатат, элибизге жакшы кызмат кылып келатат. Баларды мисалы үчүн доступно кармап келатышат. Мен ошолор часть этого хочу быть дегендер бар мисалы үчүнчү. Мен билем башка жерден көбүрөөк төлөйт. Бирок мен дагы ошол бир жакшылыктын бир бөлүгү болуп калайын деп келгендер Азыр бар да. сиз изначально айтып аткан эле чөйрөнү, коомду өзгөртүүгө бир салым кошуу дегендей. Адал тамак берүүгө дегендей. Ооба. Эми байкасаңыздар азыр көп эле адалга өтүп атпайбы? Анан адал маселесине кандай, мисалы үчүн көрүүчүлөрдүн көбү адал маселесин көтөрөт да, кечээ той бос маселесинде деле көбү суроолорду берип атышты. Анан сиздерде кандай ал текшерилет, эт кандай алып келинет деген маселеде? Той бос жөнүндө кичине мындай актуальный темага кошо кетейин, Ооба да. Биздики кыргыздар бир нерсе болсо элечи, бир адамга бир нерсе жакпай калса эле, же ему если даже показалось так, то, что ему не понравилось, всё. Threads Инстаграмда жазат. Азыр Threads самая токсичная социальная сеть. Я хочу удалиться из Threads. Почему? Потому что ты заходишь, жалаң негатив. 80-ге 20 да. Киресиң, настроениең түшөт. Бирөөнү бирөө жамандаган, бирөөнү айырын төгүп аткан, бирөөнү ушактаткан, только негатив. Мындай адамдарды азыр эмне бактылуу боло албай калыштыбы деп да ойлоп кетесиң да. Мен ойлоп койдум, балким бири-бири менен сүйлөшүү аз болгондуктан ошол жакка. Диалог жок. Бизге канча адамдар келет. Эми мына ачык айтайын, биз мисалы үчүн Куликовскан барып туруп кофе алдың, жакпай калды, сахар көбүрөөк болуп калды, сен ойдогудай болбой калды, бирок биз сразу ошол жерден на месте ошол адамга айтпайбыз. Биз чыгабыз, интернетке сүрөткө тартабыз, видео обращение кылабыз дагы болду кетиребиз. Анан бир нерсе болсо отмена деп киребиз. Мубаракты деле, башка компанияларда делечи. Териштирбейбиз. Бул чоң проблема. Биринчиден ошол на месте чечип көр. Аракет кылып көр. Бар. Чоң кыз, мен ойдогудай кофе кылып алды, күнүгө келем. Бирок кофенин даамы негизи силердики момундай азыр жылуураак болуп калды, муздураак болуп калды, сахары азыраак болуп калды, көбүрөөк болуп калды. Ошол жерден айт. Анан кечирип кой, момундай болуп калды десе, мейлиби? Хорошо, книга жалып барбы? Ошол жерге жазып коеюн деп жазып кой. Менеджер барбы старший, чакыргыла, ошого айтып коеюн. Руководствоңорго жеткиргиле деп айтып койсо болот да. Зачем это в соцсеть? Бир балким ал же болбосо келер бар, мисалы үчүн келип туруп бир жеп көрөт, жакпады, болду. Элдин баарына, ай анча эмес экен тиңден. Балким ал сага эле жакпайт. Элдин баарына жагат. Ар бир адамдын табиттери окшош эмес да. Вкустары ар кандай. Мага жаккан сага жакпайт, сага жаккан мага жакпайт. Биз элементарно дегустация алгандачы, момунда тамактар тизебиз дагычы, 10 киши, 7 киши келип чогулуп туруп дегустация кылабыз. Кээ бир тамактаргачы 10 ар кандай болот. Бирөөгө жагат укмуштуудай, бирөөгө вообще жакпайт, бирөөгө орточо жагат. Эми ар кандай да эми.
мнениялар ар кандай ушундай моундай бөлүнүп кетет. Эми ал дело вкуса да, эми реально. Сен баардык адамдарга жага албайсың, и вкустары менен дагы жага албайсың. Тамактын даамы менен да жага албайсың да. Бул мындай да эми определенный технология приготовления бар да, стандарт бар өзүнчө. Средний стандарт. Средний стандарт бар. Условно манты мисалы үчүн с мясом деп коелу. Кээ бирлер биздин мисалы үчүн стандарт боюнча мантынын размери чоң. Условно камыры мындай жука. Анан кээ бир адамдар айтат, ой камыры жука экен, колуңа алсаң эле могу менен жарылып кетип, анан былжырап, анан же болбосо майы менен экен, же болбосо мурчу көбүрөөк экен. Мисалы үчүнчү. А биздики изначально задумка ушундай. Ушундай манты жегендерге деп мындай жазбайсың да. Жаккан адамдарга жейт, жебеген адамдар жебейт. Бирок ушундай экен деп туруп болду мантыңарды өзгөртүшүңөр керек экен деп. Биз эми эгер биздин аудиторияга, бизге келаткан адамдарга баарына ошондой манты жагып атса, анан бир эле сага гана жакпай калса, биз аны өзгөртпөйбүз да. Индивидуально. Ошондой эле бул өзүнүн технологический процесси бар, өзүнүн стандарттары бар. Ал ар кайсы жерде ар кандай. Кээ жерге барсаң ошол эле мисалы үчүн кофе бир башкача жазылат, башка жерге барсаң башка сорт менен башкача жазылат, көбүрөөк шот кошулат. Кээ жерде 100% арабика, кээ жерде 80-20 робуста арабика аралашып болот. Эми вкусовой немелер толуп турат да, мисалы үчүн тонкостьтер көп да. Анан бул просто өзүнүн ар бир заведениянын өзүнүн тандоосу да. Анан сен кардар катары ошол заведенияда уже сенин өзүңүн тандооң бар. Кааласаң сен ушул жерден кофе ичесиңби же ушул жерден ичесиңби? Но ушул жерге барып туруп эле анан силердики мындай экен, анан мындай экен деп улам жазган бул туура эмес да. Менимче тандоо көп болгондуктан эле бул мындай адамдарга өтө эле эме болуп калды окшойт, баштарын тегеретип эле ушинтип көп тандоо бар да. Эми мен таң калам. Кээ бир адамдарчы мубаракка келишет, момундай комментарий жазып кетишет. Жестко ызы-чуу салып кетишет. Бирок күнүгө кайра эле келе берет. Күнүгө келип ызы-чуу сала берет, күнүгө келип жей берет. Же биз тажабайбыз, алардан кечирим сурайм, же алар тажабайт бизге келбей койгондончу. Мен дагы бир суктанган жерим, мисалы үчүн Telegram болобу, то есть TikTok болобу, Instagram болобу, кандай гана жалоба түшпөсүн, өзүңүз жекече отуруп жооп бересиз го, өзүңүздүн баракчаңыздан. Өзүңүз жооп бересизби же SMMдерби? Негизи жооп бергенге аракет кылам. Баягы эми кээ бир нерселерди мындай түшүндүргөнгө аракет кыласың, мындай депчи. Талыкпай ушундай узун тексттер менен отуруп жазып. Анан бирок ошол эле болбой эле кайра эле жаза бергенде уже чарчап уже. Эми бизде бул социальный сеть өзүнчө дагы бир жумуш экен да. Кадимкидей эле бир жошоңдой бир бөлүктү кадимкидей алат. Ал жөнүндө ойлонушуң керек. Эмне жазасам, эмне алып барсам, кандай контент алып барсам, ал жерде хейт келет, мындай келет, запростор келет, предложениялар келет. Ошонун баарын обработать. Бул дагы бир жашоодо бир өзүнчө бир процесс да. Бирок ал деле өзүнчө бир материал, площадкадай. Ооба, площадка. Андан тышкары бизде бизнесте дагы ички немеде толтурап жумуштар бар да. Анан же биякты ташталбайсың, же биякты ташталбайсың. Кол бош убакытта бияктан аракет кыласың, анан биякты дагы калтырбаганга аракет кыласың да. Анан конечно аракет кыласың алда адамдарга түшүндүрүп не кылган. Бирок кээ бир нерселерин ачык айтайын, ошол жерден бир мындай мүмкүнчүлүк болот го, бир жарылып алайын, чоң эле адамдар келет. 30-40 жаштагы эркек келет дагы анан баягыда бир неме болуп калыптыр. Графинге бир данек түшүп калыптыр. Көрдүк, аны көбүбүз көрдүк. Ал данек кандай болгон? Манго, маракуянын данеги болот. Лимонад заказ беришкен, андан кийин чала жуулуп калгандыр. Чала жуулуп ошол жерден бир данек калып калыптыр да. Андан кийин компот заказ келет, кардар. Компотту куят, алып берет. Анан ошол рилс кылып чыгарат. Мына мубаракка силердин немеңерде данек жүрөт. Монда компот заказ беребиз, компоттун ичинде данек. Мойкасын жакшы караган эмес деген комментарий. Мойкасын жакшы эмес, анан мындай тигине депчи. Эми ушунча адам иштегенден кийин человеческий фактор деген болот да. Человеческий факторда майда чүйдө ошибкалар кетирет. Любой мировой компания барсаң деле кетирет. KFC-ге барсаң деле кетирет. Килеген сеттерге укмуш менен рестораторго деген бар. Адам жасаган нерседе адам робот эмес да, идеально запрограммированный, который выдает каждый раз одно и то же. Так не бывает. Человеческий кээде настроениясы жок болуп калат, кээде мындай унутуп калат, бир нерсени кошпой коюп, же наоборот чала болуп калат.
Эми попался жазып админдерди чакырып кой, айтып кой, ана рилс кылып чыгарат да. Мына момундай депчи, анан өзүчө анан мен момундай сообщение жаздым. Урматтуу биздин жакшы көргөн коногубуз, кечирим сурайбыз, ушундай бирок адамдык фактор деген болот. Туура түшүнүүңүздү кабыл суранабыз деп анан директке личкага да жаздык. Личкага карасак, буга чейин дагы көп бизге жалоба кыла бериптир. Биз Бирок келип атат. жалоба кыла бериптирбиз. Анан биз сообщение жаза бериптирбиз. Номерибизди берип коюңузчу, байланышайлы, подробности узнать, кечирим сурайлы, кандай кылып чечсек болот деп ошо маалымат алыш үчүн сурайсың, окубайт атайын. Түшүнүп атасыздарбы? Улам жалоба ыргытат. Вообще сториске киргизет, пост кылып чыгарат, бирок биз неме кылабыз, директке жазабыз, директте атайын карабайт, жооп бербейт. Азыр мен эмес дирегимди ачып көрсөмчү, ар кандай немелер бар, кээлер бар. Короче, мен бүгүн келдим. Могу тамагыңар болбойт экен. Могу тамагыңарды мага чечкиле. Кандай кылып чечебиз? Болбосо айла жок. Мен анда рилс кылып, отметка кылып Бекер жеп жазайын кетиш дедим. керек кыскача. Билбейм, уже бекер жеш керекпи, эмне кылыш керек, бирок эми мен андан эч нерсе болуп кетпейм, бекер бере беребиз. Счётту угощение кылып коебуз, неме кылып коебуз. Бирок бир нерсени түшүнүп алышыбыз керек да. Биз баарыбыз адам бойдон калышыбыз керек да. Бул бир 500 сомдук, 1000 сомдук, 3000 сомдук счет үчүн зачем мондай өзүңө негатив кылып, мындай адамдык сапатты жоготуп, мисалы үчүнчү, кээ бир нерсе чектен ашып кеткендер бар да. Кыргызстанда ошол нерсе аябай распространенный. Төлөгөн мисалы үчүн кээде болот 500 сом төлөйт, бирок 5000 сомдук ожиданияны күтүшөт да. Анан сен 500 сомго 1000 сомдук ожидание берсең, баштайт. Мындай тигиндей, анан бузулуп кеттерсиңер, анан элдер барбай туруп эле чечим чыгара беришет да, кээ бирлерчи. Биз эми бул тармакта мен иштеп кеткен адам катары дагы көрүүчүлөргө айтып кетем. Сиздер жанагы суктанып жеп аткан тамак же сын айтыппы, бир тарелка тамактын үстүнөн канчалаган адамдар мээнет кылат. Бул бир тарелка тамак келиш үчүн эле элестетип койгула. Повар бар, ал жардамчысы туурап берет, арчып берет, бышырып берет. То есть өтө көп адамдын мээнети бар. Ошон үчүн жеген тамакта эгерде мындай глобальный маселе болбосо, жакшынакы кылып чечкен жакшы го дейм. Ооба, мен ошол как раз тоже кошо кетейин. Элдер ойлойт, мисалы салат заказ берди же лагман заказ берди. Баасы 300 сом. Элдер ойлойт, могу жерде канча, могу камыр экен, анан бир 5-6 кусок эт экен, 5-6 кусок неме перец экен. Өзүнүн баасы бир продуктка кеткен баасы 70-80 сом депчи. Анан булар себестоимость эсептеп чыгарып коет уже. Эсептеп чыгарып туруп, булар акчаны тим эле көрүп ачкан турбайбы депчи. Налогду эч ким эсептебейт. Себестоимость продукты эле эсептейт. Жумуш акысын эч ким эсептебейт, коммунальный услуганы эч ким эсептебейт, аренданы эч ким эсептебейт, амортизация оборудования, амортизация мебелини эч ким эсептебейт. Көп нерселер бар. Аягында сен кылган выручканы мен ачык эле айтам. Мына биз сен 1000 сомго келип тамак ичип кетсең, бизге продуктыга 500 сом кетет, жарымсы. Высокомаржинальный бар продукция, низкомаржинальный продуктылар бар да. Условно, лагман высокомаржинальный. Камыр тамактар. Камыр тамактар высокомаржинальный. Анын маржасы где-то бир 40% да. Бирок кээ тамактар бар, өзүнүн маржасы 70, 80, 90, 100% бар. Кээ тамактарды 0,0 сатабыз, кээ тамактарды мурун вообще минуска сатчубуз. Жалаң эле эт, момундай этти алып келесиң 600 сом. Ал өзүнүн продукцияга кеткен баасы эле 610 сом, 620 сом чыкты деп. Бирок ошонун баары оборотко бул заказ беле, тиги заказ бер, баары ойлонуп атып, усредненно продукцияга, именно продуктыга 50% кетет. 45-50% кетет. Андан кийин коммуналка, маркетинг баарын, жумуш акысын баарын эсептеп отуруп, аягында бизге 10, в лучшем случае 15% калат. Кээде 0 калат, кээде минуска кетебиз. Азыр ошол сөздөн кийин эң популярный комментарийди айтып коеюн заранее эле. Андай ушундай эле бечара болуп атсаң, аны жаап сал да деген комментарий жазышат азыр. Бизнесмен деген эмне менен адамдардан, башка адамдардан айырмаланат десе, бул ответственность моюнга алуу да. Эмне деп коет эле кыргызча? Ответственность. Ответственность моюнга алып айырмаланат адамдарчы. Биз ответственность алганбыз, акча салганбыз. Бир точкага азыр среднем 500 000 доллар кетет. 500 000 доллар салып, мээнет кылып, күн түн уктабай, кыжабат болуп, ой санаага батып, ушунча сотрудниктерди алып
иштегенде анан бечара болбой жаап койбойсуң. Жаап көр да сен өзүң 500 000 доллар тыгып көр, карызга алып көр. Азыр эми мисалы үчүн мубарак тармагын алдык. Pandora Flowers менин билишимче жубайыңызга өтүп кетти. Ооба. Кандай болот ал жак? Ал жак азыр кандай экенин билбейм. Ал жак толук эле жубайым карап атат азыр. Сиздин баамыңызда эми аял киши өзүнүн колуна алды, гүлдеген бул аял кишинин мындай эмеси улучшение болдубу же кандай? Улучшение болду да. Аял киши по-любому гүлдөргө жакыныраак, өзүнүн жумушун, тем более ал өзү флорист болуп иштеген, ички жагынан да жакшы билет. Анан мен аялым аябай мындай мээниткеч. Баягы аялдар эркектерге менен айырмаланышы мындай жумуш жактан көрөм да. Эркектер мейли давай деп анча мынча нерсени кээде неме кылып койсо, аялдар кээ бирлер жок, Дыкаттык менен. мындай ар бир нерсени мындай до мелочей жеткирет да. Биз аял кишилерде иштейт да. Жок андай болбойт. Могу 1 сомду момундагыш керек. Могу немеси гана депчи. Ар бир тыйынга чейин эсептешет. Могу жерде момундалайлык, могу жер жок, не пойдет, переделывайте деп мындай алар более мындай детально иштешет да. Эркектер деп кичине неме кылып койсо. Үй бүлөдөгү жашоодо эле. Ооба. Анан эки бизнесмен бир үй бүлөдө кандай жашоо кандай болот экен? Главное бир жумушта иштеш керек. Экөөбүз бир мубаракта иштесек, анда точно жаңжал чыгып, урушуп неме ой пикирлер келишпестик болуп, баягы неме болушу мүмкүн болмок да. Потому что экөөбүз бир жерде Пандородо иштегенде экөөбүз далай уруштук да. Эки жакка бөлүндүк жумуш боюнча. Альхамдулилля. Анан мисалы үчүн сиздердин компаниянын юридический аты деле Mubarak Family. Үй бүлөлүк бизнес деп атасак деле болот экен. Ал жерде апаңыз дагы катышып жүргөн. Азыр билбейм кандай полуфабрикаттарды полный апаңыз өзү көзөмөлдөөчү. Азыр Апам кандай? десертный линияларды полный өзү коюп, разработка кылып, полный ошол өзү жасап неме кылчу да. Анан азыр точка көйгөн сайын объем дагы өсүп, апам дагы кичине уже возраст дагы кичине неме кылып, уже объемго да жетишпей, баягы өзүбүз дагы цех куруп неме кылдык да. Курганга туура келди да. Плюс неберелер менен дагы камсыздап койдуңуз. Плюс неберелер да бар. Анан мен оюмча эми апам уже эс алыш керек да. Заслуженный отдых деп коет го. Бирок эс алып, эл көрүп, жер көрүп неме кылса, ошол жакшыраак деген ойдо. Бирок чоң улуу поколенияда мен деле ата энем бар да, баягы үйдө отура албай эле ишке киришкиси келип атат. Ошондой барбы? Бар. Как не без этого. По-любому бирок өзүнүн консультациясын айтып турат. Маңыңарды мондайраак кылып койсоңор болот, тигиндей кылып койсоң болот депчи. Любой адамды биз азыр күйгөндөн по-любому кыргыздар айткысы келет экен да. Наоборот, кайдыгер карап неме болсо, анда айтпай коймок да, өзүнүн иши өзү нерсе. Бирок апа болгондон кийин баягы по-любому канчалык жаман болсоң дагы, жакшы болсоң дагы апаң күйгөнүнөн чалып айтып турат экен да. Балам, мааң момундай болуп атат, тияң тигиндей болуп атат. Мааң жакшылап карап кой, тияң могу жерин оңдоп кой депчи. Сиз ошону канча пайыз, мисалы үчүн сиз кандайдыр бир чечим кабыл алдыңыз да, как бизнесмен катары, жетекчи катары. Бирок апаңызга мындай субъективный мнениясына туура келбей калды, анан сизге кеп кеңеш берди. Апаны дагы капа кылбай, анан өзүңдүн чечимиң туура экенин билип, аны дагы туура алып кетүүнү кантип чечесиз? Чын айтсам, эми бул кээде көп эле неме болот. Бир нерсени аялым да мисалы үчүн каршы болот, апам да каршы болот. Мисалы үчүн бир точканы көрдүң же бир жерден ачайык деп, мына азыр бир неме алып коеюн. Спойлер, мындайча айтканда такой эксклюзивный контент деп коеюн. Биз буюрса азыр көлдө ачайын деп атабыз. Машалла. Көлдө Чолпонтада ачайын деп атабыз. Анан ал жерге ачканга апам дагы каршы болду, кайненем дагы каршы болду, аялым дагы каршы болду да. Үчөө тең. Аялым болбосо караколдук. Чолпонтада кайненемдин немеси бар, үйү бар. Үйү завод этишет. Чолпонтаны жакшынакай билет. Апам дагы эми баягы жыл сайын барып жүрүп билет. Бирок үчөө тең не надо, пожалуйста, туда лезть депчи. Бирок мен көрүп атам, жүрөк тартып атат. Надо. Эми укпай эле буюрса жакшы болот, эми прорвемся дегендей кете бересиң. Алар кантип жеткирдиңиз, кабыл алыштыбы? Эми бир ооз айтасың да, биз эми жөн эле чечим кабыл алган жокпуз. Биз бардык, анализ кылдык, элдин санын эсептедик, проезжий туристтердин санын примерно эсептедик, платежеспособностун эсептедик примерно.
жанындагы кандай коллегалар бар, ким иштетет, аларды эсептедик, алардын сезонностун эсептедик. Ошонун баарын мындай анализ кылып туруп анан бир чечим кабыл алдык. Баары буюрса жакшы болот, аракетин кыла берелик, буюрса деп эле айтабыз. Ошондо жакында Чолпон атада жаңы Мубарак канча убакыттан кийин буюрса? Буюрса жылдын аягына. Жылдын Жылдын аягына бирок чоң болот. Минки отурат. Ал жерге ушундай эле халал стандарт менен музыка болобу? Жак. Бул эми биз өзүбүзгө принцип койгонбуз. Только адал бизнес кылуу. Жаштарга кандай кеңеш бересиз деп атпайсыздарбы? Только адал бизнес кылуу да. Эмне болсо дагычы. Анан эми адал деп атпайсызбы, сурообой кетсем туура эмес болмок. Сиз бирок бизнестин башында кредит менен баштагансыз. Азыр кредиттериңиз жок. Кредит эми Цветочныйга алганбыз. Ал канча жыл болду? Биз 17-18 жашыбызда алсак керек. Ой, жок. 20 жаштан өтүппү? Эсте жок уже. Храмова деген мындай неме болуш керек да. Бирок Бүгүнкү күндө эми албайсыз. аны неме кылдык, тоба кылдык, кайттык, андан азыр кредит албайбыз такыр. Кредит алсак дагы по исламским принципам. Же болбосо 5%, мисалы үчүн мамлекеттик кредит бар. 3 миллион сомго чейин пайызсыз 3 жылга кредит берет. Ушул тууралуу айтып кетиңиз эми. Себеп дегенде көпчүлүк жаштар деле, чоңдор деле билбейт экен. Көп киши билбейт экен. Кантип болсо болот? Өзүнүн бир немелери бар, правилалары бар. По-моему, оборотуң 8 миллиондон 30 миллионго чейин бе, ушундай болуш керек жылына. 8 миллиондон ылдый болсо дагы болбойт. 8 миллиондон ылдый болсо, по-моему, азыраак берет. Миллион, 2 миллион. 8 миллиондон ашса, бирок 30 миллионго жетпесе, ошо 3 миллион берет. Максимально 3 миллион алсаң болот. Бир сом кошуп бербейсиң, анан 3 жылга бөлүп берет. Буну кайсы банктарга кайрылса болот? Мамлекеттик банктар неме кылат? Карайт буну. Биз Кермет банктан алганбыз. Эми көп адамдар билбейт, подвох издешет, бирок мамлекет тарабынан бул жакшы поддержка болду да. Поддержка малого и среднего бизнеса деп атайын, ошо договор түзүлүп, при Министерстве финансов ошондой уже 3 жыл мурун эле запуск болгон, по-моему. Азыр, по-моему, баягыда сураганда, ушул жылы бүтөт деп аткан да. Демек жетишип калдыңыздар. Буюрса. Эми Чолпон атаны айттык. Түштүк жакка качан барат Мубарак? Ош тарапка. Ош жалбап. Ош тараптан кичине корком да. Неге? Баягы биздин концепция элге жагабы, жакпайбы, алардын маданияты, алардын немеси по-любому ар кайсы региондор ар кандай да. Бишкек баягы мегаполис, борбор болуп маанаты башкачараак. Көлдүкү башкачараак аудитория. Анан Оштуку мен өмүрүмдө бир эле жолу болгом да. Бирок элдердин айтымы боюнча эми ал жерде көбүнчө плов жешет, аш жешет, самсы жешет, шашлык, кебаптар жешет. Силердики аларга не залетит дегендер дагы бар. Залетит дегендер дагы бар себептенде андай концепция жок депчи. Өзүм түшүнбөй калдым да ужучу. Ошондо жагабы же жакпайбы, аны билиш үчүн Ошко барып, анализ кылып жүрүш керек да. Чындыгында жагабы же жакпайбы? Бизди Оштон көрүп аткан комментарий жазып кеткиле, туугандар. Жагабы жакпайбы? Какеш, себептенде эми вложение көп да. Азыр бер жагы эле бир салсаң 500 миң доллардан өдүп аласың. Анан биз үчүн баягы неме, рисковать тоже слишком көп рисковать эте албайсың да, мисалы үчүнчү. Анан Ошко барганда эми убакыт болуш керек, иштеш керек, ал жерге дагы бир көчүп баш керек. Аякта ачык ой эле кетип калып, анан бул жерде акчаны эсептеген эмес да. Анан мисалы үчүн компания чоңойот да, Мубарак деле чоңойду. Канча филиал бар азыр? Азыр 8 буюрса. Азыр 8, Чолпон ата менен 9. Буюрса. Анан 9 филиалы болгондон кийин уже адамдар ойлоно баштайт экен да. Франшиза кылсам болот экен, сурап келгендер деле болсо керек. Толтура. Ал жаатта кандай иштер жүрүп атат? Эми франшиза кээрлер ойлойт да. Атым сатып койдум. Атым сатып койдум, мен вывеска Мубарак келем, мага ошого праваны берип койду, болду депчи. Аны клиенттер мага поток менен келе берет. Бир определенный условияларды сүйлөшөбүз, ошо менен иштей беребиз депчи. Франшиза деген өтө оор система да негизичи. Ал жерде все детально должно быть прописано. Ички системасы кандай строить болот, кандай стандарт менен салынат, эмне болот, эмне болбойт, даже жада калса кандай лампочкалар колдонулат, кандай оборудование колдонулат, кайсы жерде фритюрница турат, кайсы жерде плитка турат, кандай тамактар кандай жасалат, тейлөөдө кандай келип
адамдарды тейлейт, кандай учурашат, кандай кийинет, бүт ийне жибине чейин жазылган болот да. Кандай бут кийим кийет, кантсе болбойт, кантсе болот, кандай сөзсүз болуш керек деген бүт нерсе жазылат. жада калса столдорду сүрткөн Өзүнүн стандарттары болот ошол нерсе. тряпкалардын түстөрүнөн бери. Ооба. Мисалы үчүн бир определенный цвет мисалы столго эле колдонулат, определенный цвет только кухня жака колдонулат. Мисалы үчүн мына элементарный пример айтайын, Фаиза. Фаизаны байкадар белесиз, столду кандай сүртөт? Булар өзүнчө кыздар келет, официант сүртпөйт, стол келет. Немеси бар. Средство для гигиены, эмне деп коет мындай. Пшикалка. Пшикалка менен келип туруп, сейип туруп, биринчи тряпка менен сүртөт, андан кийин салфетка менен алып туруп анан кургактап кетет. Бул ушунун өздөрүнүн стандарты. Ошого чейин бүт жазылган да булардачы. То есть ошон үчүн ал стандарттардын баарын жазып, внедрять этип, бирөөгө өткөрүп берип, ал ошону ачылып аны контролдош бул өтө чоң жумуш да. Ал жерде финансыны контролдош деле бул чоң жумуш, өтө чоң. Ооба. Бирок адамдар менен иштеген негизи дагы бир чоң неме да. Потому что аларга үйрөтүш керек, аларды контролдош керек. Ошонун баарын анан биз франшизалар налево направо бүт тарап коюп акча деп эле жата берип анан бир неме болуп туруп анан эртең репутациябыз бузулуп, мисалы үчүнчү, мубарак өйдө кетпей ылдый кете турган болсо, то мы не можем это себе позволить. Ошон үчүн пока франшизаны биз ойлоно элекпиз, бирок биз өзүбүздүн ички стандарттарыбызды для себя мы разрабатываем. Постоянно в процессе. Эми до мелочей все еще не разработано, но мы потихоньку жазып атабыз да. Анан мисалы үчүн эл аралык деңгээлге да чыгыш керек да. Мисалы үчүн Мубарактай биздей мындай сыймыктана турган эле даражага жетип калды. Биринчи болуп кыялдарыңызда, хотя бы айтайлычы, кыялдарыңызда кайсы мамлекетке чыгуу? Эгер чөт өлкөнү айтса, биринчи эми логикалык тарапка алып келгенде Алматы го дейм. Себеп дегенде жаныбыз да, плюс-минус менталитетибиз, баягы казак, кыргыз бир тууган дегендей баягы окшошпуз дегендей да. Максимально башка чет өлкөгө караганда бизге жакынбыз дегендей да. По всем направлениям. Менин оюмда Ошко караганда Алматы менен Бишкек жакыныраак. Менталитет боюнча дагы мындай шаарларда окшош, Ооба. Эми пока Алматыны неме кыла элекпиз, бирок азыр ошо Бишкектин ичиндегини жакшылап стандартташып, качествону көтөрүп, жакшы бир деңгээлге көтөрүп, ошону туруктуу кармаш неме да. Ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Цель. Анан буга чейин дагы айткансыз, эми эскертип кетсек биздин көрүүчүлөргө, Мубарактын акыркы Чыңгыз Айтматовдо ачылды го. Ошол филиалыңызга канча сумма кетти ачылышына? Чыңгыз Айтматов 5-чи точка болду болуш керек. Акыркылардан болсо Киевский Умиталиева ачылды. Андан мурун жал ачылды. Киевский Умиталиевага $500,000 кирди. Киевский Умиталиевага 500,000 кирди. Жалга болсо $586,000 $590,000 тегереги кирди да. Почти $600,000 да. Бунун баары каяктан келип атат деген суроогочу. Аллах Тааланын казынасы чексиз дегендей. Ар кандай себептер аркылуу келип атат. Эми тагыраак айтканда, партнерлор менен иштешебиз. Бир точкага бирден партнер бар, инвесторлор бар. Сиз дагы мисалы үчүн мен дагы Мубарак ачкым келип атат, условиялар жагып атат десеңиздер, сүйлөшөбүз, сиз бир точкага полностью инвестиция алабыз, иштетебиз. Доляда. Ошентип 10-чу Мубарак дагы буюрса ачылып калат. Ушундай да. Себеп дегенде мен тар чөйрөдө отуруп калганда да уккам да, бул Мубарак деп жөндөн койгон эмес, бунун спонсорлору да жана Саудовская Аравияда отурат деген. Спонсорлор ар кандай бизде. Балким арабтар да болуп калышы мүмкүн, местный бизнесмендер болуп калышы мүмкүн, чет өлкөлүк инвесторлор болуп калышы мүмкүн, ар кандай. Анан негизи мурун экинчи точканы ачканда баягы еще анда жаш көрүнчүмүн да. Аны мындай Алкановдун как раз Алкановго интервью берген да ошондо. Комментарийге кирсең, он просто лицо, это амбассадор, марионетка, бул бирөөнүн марионеткасы, бул жөн эле неме болуп атат, бунун бир немеси бар, кандай десем, папик десем грубо болуп калышы. Крышасы бар да. Короче, бул бирөөнүн проектиси, короче, он просто там пашет и все деп немелер көп сцен пикирлер болду эми. Бирок эми баягы
адамдын ойлору ар кандай болот экен да. Ошосун Сасараны уксаң ар кандай укмуш немелерди угасың, мифтердичи. өзүң жөнүндө. Өзүң жөнүндө өзүң таң калып кетесиң. А мен ушундай эле биздечи. Но тем не менее ошол сын пикирлер менен чогуу өстүңүз. Анан эми бул бизнес чөйрөдө көп адамдар менен таанышасыз, көп бизнесте жүрөсүз. Убакытты аркага кайтарсак, ушунча кыйынчылыктарды көрдүңүз, бир учурлар деле болсо керек, ушул общепит менен деп жадапчы. Кайра кайтсаңыз, убакытты кайра кайтарсаңыз, общепит менен алектене белеңиз. 100% ооба. Алектенет. Потому что бир да жолу андай ой келген эмес да. И зря ачтым, неме кылдым депчи. Потому что любой бизнес проект ачатканда уже заранее даярданасың да, кыйынчылыктар болот, оорчулуктар болот, 1 жыл минуска кетесиң, 2 жыл минуска кетесиң, ошонун баарына моралдык жактан да даяр болосуң да. Анан ошол нерсе предпринимательде болуш керек да. Эгер сен 1 ай, 2 ай же сен уже жарым жылдан ачпай эле койсом болмок деп ушундай бир неме жест кылсаң, значит, в целом ты не бизнесмен, не предприниматель. Потому что ошо менен айырмаланабыз да. До конца алыш керек дегенчи. Жолун табыш керек, до конца алыш керек. Эгер мен ушул жарым жылдан сына турган болсом, анда не пайда эле депчи. Главное өкүнбөш керек да. Эгер жарым жолдон ар кандай мүмкүн немелерди, ар кандай ар кандай маселелер аркылуу мындай аягына чейин чыкпасаң дагы, бирок ошону кылбай эле койсоң болмок дебеш керек да. Ошол айтат го, если бы не было бы вчерашних ошибок, то не было бы того опыта, который у тебя сейчас есть. А если бы не было бы опыта, ты бы не был бы таким тем, кто ты сейчас есть дейничи. То есть ошонун баары аркылуу бышып, анан азыркы адам болуп келатпайбызбы? Азыр кандай болсок ошол ар кандай ошибкалар менен келатабыз да. Баары идеально болсо, анда кийин по крупному бир чалынсак, по крупному анда жыгылмакпыз да. Сүмөнкул Жолдубаев байкебиз келгенде айтып берди эле ошол киши. Мен чочойм дейт кээ бирде баягы партнерство эткени келген адам. Ушуга чейин бир да банкрот болбодум десе, мен андан коркуп чочойм дейт да, потому что бунуку алдыда экен. И ошого даяр эмес бул по крупному депчи. Лучше по мелочам ошибкаларды кетирип, аларга ой жүгүртүп, ошолорду мындай сабак катары кабыл алып туруп, ошонун үстүнөн иштеп кетиш керек да. Чем вообще мындай мини банкротство, мини ошибка жок болуп жүрүп туруп анан бир күнү даң деп бир кулап туруп анан вообще кыйналып алгангачы. Анан цех тууралуу айтып кетсеңиз. Сиздерде жасалган тамактардын кээ биркилери мисалы цехте жасайсыздар. Өзүңүздөрдүн цех ачтыңар. Жок, цех ачкан жокпуз. Цех ача Жок, элесиздер. цех ача элекпиз. Баары из-под ножа свежий жасалат. Цехтагы бир ой келген, бирок цехтагы бул биринчиси фабрика кухни деп коет экен, чоң инвестиция талап кылат экен. Буга бир Стандарт. бир жакшы хас менен, бир жакшы стандарт бир цех кылам десең, ойдогудай действительно мындай андай цехтын шаарда бир экөө эле бар экен, даже бирөө эле го дейм. Ал чоң инвестицияны талап кылат экен. $2 миллион бир жагы цехке. Анан аны койгон дагы бир чоң маселе. Анан өзүнүн окупаемость жагынан да бир чоң маселе экен да, потому что цехтын акташы өтө кыйын экен. Анан $2 миллион бирөөнүн акчасын киргизип, анан ал актабай, анан биз же опыт жок, кое албай, кыйналып неме болсак, кыйын болуп калат деп пока баш тартып турган кезибизде, и заодно башка консультанттар дагы айтып атат. Пока силердин форматка цех кереги жок депчи. Бирок келечекте көрөбүз эми. Бул көп нерсе влиять этет да, кухня влиять этет. Мисалы үчүнчү, кандай тамак жасайсың, кандай тамактар цехтен, канча процент ошол менюнун канча проценти цехтен келет сага. Канча процент сага выгодно болот, мисалы үчүнчү. Цех жасалгандан кийин бул дагы бир өзүнчө предприятие болот да. Цех немелерге сатат уже кадимкидей продукциялардычы, филиалдарга. Анан филиал bundan сатып алганда, азыркы өзү из-под ножа жасап аткандан кымбат чыгып кетпеш керек да. Потому что эгер бул мындан кымбат ала баштаса, бул уже андай, бул филиалдар прибыль таппай калат да. Цех табышы мүмкүн, бирок филиалдар анда уже таппайт да. А нужно сделать так, чтобы ушул филиалдар дагы мурун кандай тапса, ушундай таап, и плюс цех дагы зарабатывать этиш керек. А интерес филиала в чём? В том, что стандартизация, единый тамактар бир жерде окшош болот да. Потому что бир жерден баарына тарайт. 9 точкада тең. 9, 20, 30. Цехтин бирок айтышат, баягы акташ кичине плюска чыгыш үчүн 9 точкадан тышкары мектептерди аш керек, проекттерди аш керек, башка дагычы извне. Ошолорго да сатсаң анан жакшы болот депчи. Анан бул тамак аш, гүлдөрдөн тышкары дагы кандай бизнестерде мындай
корзинкаларга топторду салгансыз? Кийин келечекте неме кылганга? Жок, азыр бүгүнкү күндө и келечекте. Бүгүнкү күндө швейный цех менен алектенебиз. Дос балам менен чогуу биргеликте. Бирок биз ал жерге такыр киришпейбиз. Биз пассивный партнербиз да ал жерде. Вложение кылгансыздар и Чогуу эле вложение кылганбыз, бирок биз ал жерге киришпейбиз да. То есть зона ответственности, операционка полностью башка кишиде да. Биз болсо только азыр общепит менен өзүбүзгө ушундай неме кылып атабыз. Гүлдү дагы мен мисалы үчүн келинчегиме өткөрүп бердим. Цехке дагы тиешеси жок. Анан биз хотим быть сфокусированы на общепите. Потому что общепит азыр 600-700 адам иштейт. Анан чоң жумуш бар. Дагы чоң амбициялар бар. Аны кылыш үчүн нужно быть сфокусированным именно конкретно на одном да. Анан ар кандай концепциялар бар. Портфелде, то есть кийин мондай ачат элем, мындай ачат элем деген ар кандай идеялар бар. Бирок баары эле ошол общепитке байланыштуу да. Негизи эле мисалы үчүн бизнести алып кетсек, управленияны, эми управленияга келели. Негизи эле кыргыздар управление жагынан аксап келген бүгүнкү күнгө чейин. Өзү себеби деген мамлекетибиз жаш, мурун көпчүлүк кыргыздар деле ошо орустун колунда иштеп келген. Анан кандай управление жакшы деп мындай кеп кеңеш айтып кетесиз бизнесмендерге? Жумшак кол болуш керекпи же катуу кол болуш керекпи? Кандай болуш керек? Бул жерден кеңеш бере албайм, потому что ар кандай өзүбүз ар кандай немелер ойлордо жүрөбүз да. Сиз кандай жетекчи? Мен өзүм эми мен негизи бирок баары менен биринчи очередь адамдык мамилени түзгөнгө аракет кылам да. Себептен де эң биринчи адам болуш керек да, адам бойдон калыш керек. Кандайдыр бир граньдарды переступать эткенге аракет кылмайм. То есть кылбайм. Короче, я не переступаю какие-то определенные грани. Бирөөгө кыйстырып өкүрүп, анан сөгүп, андай деген нерсе исключено да. Андай нерсе болбош керек. Анан ошол адамдык мамилелерди куруп, сыйлоонун үстүндө куруш керек да мамилелерчи. Бири бирибизди сыйланбай. Потому что мен команда жок эч кимдин да. Команда болгон үчүн ошо баардык мындай бир экосистема түзүлүп атат да. Мындай чоң компаниячы. Сый урмат жок болсо анда андай түзүлбөйт да. Бирок ошол эле учурда система болуш керек определенный. Адамдык мамиле кетип атабы? Ооба, экөөбүздүн мамилебиз түз, жакшы. Мен сени сыйлайм, сен мени сыйлайсың. Экөөбүздүн ортобузда жумуш бар. Бирок сен ушул жумуштун ичиндеги мондай правилаларга баш ийишиң керек. Мондай бизде болот, мондай нерсе болбойт. Бул жумушту мондай аткарышың керексиң. Тескерисинче аткарсаң, буга штраф аласың. Мондай результатка жетсең, премия аласың деп мындай баары адилеттүү болуш керек да. Келишимдин үстүндө. Келишимдин үстүндө азыр ошондойго келип атабыз да. Жок, сен только моңдошуң керек деп эле мындай тоже неправильно да, баягы. Бирөөнү кыйнап элечи. Анан ар кандай руководителдер бар да, эми кээрлер только жестко кармайт. Муну жестко сындырат, только муну да кармагандары бар. Өтө жумшактар бар. Вообще жумшак өзүнүн сотрудниктерине эч нерсе айта албагандар бар, мисалы үчүнчү. Мен оюмча экөөнүн мамилесинин ортосунда баланс болуш керек. Адамдык сапаттар үзүлбөш керек. Жана система болуш керек, ошол адилеттүү система. Ошол аркылуу мамиле түзүлүш керек да. Бул суроону бергеним себеби да, жана франшиза менен байланыштуу. Бизде көпчүлүгү баягы жетекчи болгусу келет экен да, бирөөнү управлять эткиси келет экен. Анан франшиза болгондо баягы мен ону кыла албай каламбы өз алдымча деген нерсе чыгат да. Франшиза деген бир центрге баш ийүү деген нерсе болот го. Ооба. Эми франшизаны ошонусу менен айырмалат да. Биз деле мисалы үчүн азыр бир нерсени жаңы формат өзүбүзгө алып келиш үчүн кандай болот экен деп эле ойлоп таппаш үчүн франшиза ошонун жеңил жолу да. Бирөөдөн франшиза аласың, система бар. Системаны полный сатып аласың, ошол менен иштеп кетиресиң да. Есть своя наработанная клиентура, есть полная система. Тебе нужно просто коюлган нерсе менен баягы иштеш керек да. Эми ал
ошол сферадан болсо менин оюмча интеллектуально понятный нерселер болуп туруш керек. Бизнес тууралуу сиздин акыркы учурдагы көз караштарыңыз тууралуу полный сүйлөшүп кеттик. Эми бир суроо калды. Менин бул жекече ойлонуп жүргөн суроом. Көп интервьюларыңызды уктук, мындай тааныш болуп деле сүйлөшүп жүрөбүз. Уруксат этсеңиз, атаңыз тууралуу маалымат угуп койсок кандай дейсиз? Эми ошол неме интервьюда аябай биринчи жолу ушундай суроо болуп атат да. Атам тууралуу айта кетсек, 5 жашымда атам менен апам ажырашып кеткен. Арадан канча бир 20 жыл сүйлөшпөй, көрүшпөй жүргөнбүз. Анан мына буквально 3-4 жыл мурун эле бир 25-26 чыкканда атам өзү связьга чыгып жолукканбыз да. Арадан көп жыл өттү. Эми бирок мен атанын тарбиясын көрбөй калдым деп айта албайм да. Себептен мен атамдын ордуна мен байкемдин тарбиясын көрдүм, тайтамдын тарбиясын көрдүм. Мен негизи тайтам тайнем колунда өскөм да. Тайтам тайнемдин ошол мага ата дагы апам дагы тарбиясын берди да. Байкем болсо ошо байкем байкуш кыйналды го дейм. Себептен байкем апамдын гана тарбиясын көрдү да. Ал азыр чет өлкөдө, Америкада иштейт. Анан мен атамдын тарбиясын көрбөй калдым деп мындай неме кылбайм. Жашоого таарынбайм, Аллах Таалага таарынбайм. Бирок эми кандайдыр определенный по-любому ортодо ушунча жыл сүйлөшпөй калып, ушунча жыл байланышпай калгандан кийин определенный бир тааныштар болот экен, ой пикирлер болот экен. Бирок ошол нерсенин баары бирок дин, мына ыймандын күчү менен гана мындай туура жака ойлорду буруп, туура жака мындай мамилени түзгөнгө аракет кылат экенсиң да. Эгер балким ыйман такыр эле жок болсо, динден кабар жок болсо, балким азыркыга чейин деле сүйлөшпөйт болчу эми. Бүгүнкү күндө сүйлөшүп турасызбы? Бүгүнкү күндө сүйлөшүп турабыз, бирок өтө редко. Бир айда бир, 2 айда бир болуп калат. Бирок редко да. Бирок сиздин номериңизди табып, азыр кайтсак да ошол күнгөчү чалганда сизде ички кандай сезимдер болду, мындай эмне ойлор келди ошол маалда? Ички сезим бардык, үйүнө бардым. Кичине продукты алып ал, апам айтты. Бардык. Мен жалгыз бардым. Барып сүйлөшүп 1 саат плюс-минус тегерес сүйлөшүп отурдук. Анан эми сезим, эң чоң сезим, который преобладали, бул таарынч болду да. Ачык айтканда таарынч. Эмнеге деген суроолор көп болду да. Эмнеге таштап кеттиң, эмнеге мындай кылып кеттиң, эмнеге ушул убакка чейин чалган жоксуң, жазган жоксуң депчи. Анан азыркыга чейин ошо примерно ушу немени кармап турабыз, мамилени кармап турабыз, бирок өтө жакын эмес да. Бирок эми ошол ички сезимиңизде болуптур, сыртыңыздан ошол суроолорду бере алдыңызбы? Ооба, бердим. Азыр деле кээде мындай баягы бушайман болуп, неме болуп, баягы жин келгенде кээде кайра эле мындай неме болуп кетесиң, эмнеге мындай кылдың депчи, деп айткың келип кетет. Бирок эми сурабайсың да ал нерсеничи. Эми жашоодо ар ким ар кандай болот да. Бирок баягы негизи биз эркектер, ошон үчүн айтам да, биз эркектер аял жок, кичине алсыз болобуз. Жашоонун мындайча айтканда краскалары жоголот, жашоонун маңызы жоголгондой болот депчи. Кээде мен тамашалап аялыма айтам да, сен менден биринчи кете көрбөсөң болду, кетип калбаң менден биринчи. Сен биринчи кетип калсаң мен кыйналам го депчи. Себептен мен тайнем, тайтам экөө канча жыл чогуу жашап, чогуу бир өмүр сүрдү, бирок тайнеме неме болгон жок да. Экөө мындай, эми эски кишилер билесиздер го, жаным, анан секетим, анан мындай тигине деген сөз жок болчу. Мамиле конкретно, по факту эле да. Экөө баягы тайнем тамак жасап, аракет кылып неме кылса кандай болуптур десе эле, пойдет деп койчу да. Анан бирок тайнем эрте кетип калды. Эми эрте кеткенде Аллах Тааланын каалоосу менен ушундай эрте кетти. Анан тайтам биринчи 1 жыл сынды да аябай.
Бирок мындай айтканда тайтам өтө мындай гроза да, мындайча айткандачы. Эркек мындай характери дагы аябай оор, мындай эч кимге мындай сыр бербеген, повод бербеген киши да өзүчө. Баарын моңдогурмакчы. Мен тиги тайнемди да моңдогурмакчы, кыздардын балдарын дагы, өзүнүн бир туугандарын баарын эң улуусу болуп моңдогурмакчы да баарынчы. Бирок ошол жерден түшүндүм да, что эркектер аялдар жок сынып калышы мүмкүн экен да. Тайтам бир жыл сынды да ошол жерден. Барып көмдүк. Тайтам аябай жаман болду, аябай жаман болуп. Анан мен ошол сөөгүн жууп, барып молдо чакырып коштошконбуз деп менткенде тайтам ушундай бир жаман болуп өңүрөдү. Өмүрүмдө мен ошол тайтаман ушундай сөз уккан эмесмин, бирок ошол бир эле жолу өмүрүмдө уктум. Кош бол менин сүйүктүм, түбөлүк. Кош бол менин түбөлүк сүйүктүм деп айткан да. Мен ошол жерден менин жүрөгүм мындай жарылайын деп сыгылып, мындай аябай жаман болдум. Аябай мен тайнем мен апа болуп берди да мага. Анан барып көмгөндөн кийин анан бир эки айдан кийин тайтам жанына барып немелерди тороп ошол местонычы. Кийин Майка менин көмөсүн жанына көмөсүн депчи. Аябай неме болду да. Даярданды, өзүн таштап салды. Аябай бир неме болду да, сынды да мындайча айтканда, ачык айтканда. Бир жыл өзүнө келе албай жүрдү. Андан кийин анан бара өзүнө немеге келип кичине неме болду да. Ошон үчүн эркекке бул аял жок, аял менен ажырашуу, аял менен коштошуу Кыйын. өтө кыйын да. Ошон үчүн аялдар ушундай жерден эле үйрөнүп калат да. Аялдар баягы эми аны айтып билбейм, бирок аялдар бизге караганда анча жерге караганда күчтүүрөөк болот да. Чын айткандачы. Турмушка. Турмушка мисалы үчүн эми биз балдарды кармап ашып кетсе 1 саат эле карай алабыз да. Булар күн түн карап иштейт да. Биз Уйкусун кечирип. түнү уктабай, күндүздөй неме кылып, аларга ойлонуп, ой санаа басып, колунан түшүрбөй биз 1 саат эмес, мен мисалы үчүн жарым саат го дейм меники. Анан бирок ошон үчүн баягы тамаша иретинде да айтам, бирок чындап дагы кээде айтам да. Менден биринчи кетпесе экен депчи. Мен сынып калбайын депчи. Анан сиз өзүңүздүн жашооңузда ушундай нерселер болуп өткөнүнө караштуу эми лидер мнение деп дагы сурап кетейин, коомчулукта эркектерге кайрылып кетсеңиз, аталар, айрыкча аталар балдарды эмнеге таштабагыла деп айтып кетмекчи элеңиз? Ал эмнеге влиять этип коюшу мүмкүн? Ушинтип атасыз, өскөн балдар эмнеден кыйналышы мүмкүн? Мен эми как ата жок, өсүп калдым деп өзүмдү эсептейм деп айтып атпадымбы? Бирок баары бир эми кандайдыр бир эме. Бирок баягы мындай алып келгенде по-любому тарбияга влиять этет го дейм. Кээ бир тарбияда по-любому эркектик тарбия дагы сөзсүз болуш керек да. Мындайча айтканда кээ бир балдар мамчык окуат, кээ бир балдар апасынын колунан чыкпат, мисалы үчүнчү. Эми сиз го таятаңыздын колуна түшүп калыпсыз, балким бирөөнүн андай таятасы жоктур. Ооба, ошон үчүн эми кандай болсо дагы эгер эки ар кандай жолго түшүп кетсе деле эркек максимально немелеш керек го дейм. Связь поддерживать этип, эми аталык өзүнүн ролун таштабаш керек да. Күйөө катары балким эки жолго, жубайы күйөө катары эки жолго түшүшү мүмкүн, бирок аталык ролун эч качан таштабаш керек да. Себептен да бул баланын акысын төлөш керек да. Сонун сөздөр. Эми ушундай эксклюзивный өзүңүз жөнүндө айтып бердиңиз, жеке үй бүлөңүз тууралуу. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү болгон подкасттан өзүңүздөргө пайдалуу нерселерди алдыңыз деп ойлойбуз. Коомчулук жөнүндө дагы, бизнес тууралуу дагы, анан айрыкча урматтуу аталар, балдарыңыздарды таштабаңыздар. Келип бергениңиз үчүн Алла ыраазы болсун. Мен да бир неме кошуп кетейин, кичине бир эки сөз. Баягы кээ бир нерсени айтсаң хайп үчүн айтып атат, айтпасаң эмнеге унчукпай атасың дешет. Кылсаң дагы элдерге жакпайт, кылбасаң да жакпайт да. Бирок бир нерсени айткым келет да, кээ бир нерселер чындап эле жанды күйгүзөт. Айтайын деп айтсамбы, айтпасамбы деп ойлоносуң, бирок азыр мүмкүнчүлүк менен колдонуп айта кетейин. Коомчулукта чоң проблема, баягы айтып атпадымбы, өзүбүздүн баалуулуктарыбызды
өзүбүздүн маданиятыбызды унутпашыбыз керек, каада салттарыбызды унутпашыбыз керек. Мурун мен деле көп көңүл бурчу эмесмин, бирок бул нерсе ошо биздин наша идентичность ошондон куралат экен да. Биз кыргыз боюнан калышыбызды кааласак, ошол нерсени, тарбияны, каада салтты, маданиятты унутпай, ошол нерсени мындай жакшылап сактап, өзүбүздөн баштап, андан кийин балдарыбызга өткөрүп беришибиз керек. Биринчи очередь өзүбүздөн башташыбыз керек. Элементарный норма приличия бар. Көрүп кээде аябай жин келип кетет да. Ар ким ар кандай да эми. Анан негатив азыраак кылыңыздар деп сурагым келет. Себептен да и так эле жашоонун баары негатив болуп кетти. Негативдете берип уже силер бирөөгө бир нерсе доказывать эте албайсыздар, өзүңөргө эле зыян алып келесиңер да. Бирөөнүн бизнесин неме кылам, бирөөнүн көрө албастыктын айынан бирөөгө зыян келтирем деп только өзүңө зыян келтиресиң да. Андан кийин дагы бир айта кетчү нерсе, ошол азыркы учурда абдан актуалдуу болгон тема бул зордук зомбулук, эркектерден аялдарга болгон зордук зомбулук да. Албетте эч ким муну колдобойт. Эми кайсы нормальный адам колдойт? Туура мындай тигиндей депчи. Эч ким колдобойт да. Анан бирок кээ бирлер, мисалы үчүн бир нерсе болот, анан мненияңызды айтып коюңуз, мненияңызды айтып коюңуз деп эле ошолордон сурайт да. Бунун мнениясы сага эмне кереги бар? Анан муну мына деп эле муну айыптап элечи. Буну унутуп калышат уже, зордуктан кишини, насильникти унутуп калышат. Башкаларга асылышат да. Булар тут при чём? Сен эгер неме болсо могул тууралуу айт. Эки бөлөк тема. Эки бөлөк тема да. Анан ар бир адамдын өзүнүн форматы болот. Эрлер мисалы үчүн вообще өзүнүн блогун алып барат. Эми андай нерселер ар бир нерсеге мындай мисалы үчүн күнүгө пост чыгара албайт да. Күнүгө эле негатив, күнүгө эле бирөөнү мындай сындап чыгарган бир неме, айыптаган бир немелер чыгарбайт да. Анан мындай критическое мышление коет, мындай кичине трезво ойлонуп, мындай ойлонгонду үйрөнүшүбүз керек да. А то биздики каяк дүрбөй атат, ошол жака барып эле кошулуп эле тоже моундай эле кошулуп калышыбыз керек да. Ошондуктан негизи эле негативди азайтайлык. Культура отмены деген нерсени жакшылап талдап, үйрөнүп, көрүп, мындай эмне кандай, эгер өзүнүн дагы бир неме правилалары болуш керек го деп ойлойм. Анан жөн эле бирөөгө жакпай калса эле анан негатив жазып, анан отменять этелик, анан бойкот аркы өркү деген токтош керек да. Бул да негизи чоң тема да. Анан үчүнчү нерсе ошол эркектердин, билбейм эми кандай ситуацияда кандай болуп калат, бирок эми токтош керек да. Зордук зомбулукту токтотуш керек. Балдарга дагы, кыздарга дагы. Негизи эле аял деген назик болот. Аялдарды только кадыр барктап, сыйлап, только мондай кылып туруш керек да. Анан ошого жараша мамиле кылыш керек да. То есть только неме ошол эле кошкойчу сөзүм. Дагы бир жолу Алла ыраазы болсун. Сонун чарчасаңыз дагы ушундай чарчооңузду билдирбей эл менен кеп кеңешиңизди айтып, бөлүшүп, анан эмоцияларыңыз менен бөлүшкөнүңүз үчүн Алла ыраазы болсун дагы бир жолу. Рахмат келип бергениңиз үчүн. Сиздер урматтуу катталуучулар жана көрүүчүлөр, каттал элек көрүүчүлөр болсоңуздар, катталыңыздар албетте, анан жактырууну басып бөлүшкөнгө унутпаңыздар. Чоң рахмат.